Дал ушундай мыкты бир заманбап, замандын талабына ылайык клип чыгарманын жаратуучулары бизде кыргыз эстрадасынын ырчылары, эң үлгүлүү үй-бүлө десек жаңылышпайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Аваз Акимов мырза жана Айдана Декайым. Кош келипсиздер. Кош келдик, саламатсыздарбы? Ооба, мындай экөөңүздөр чогуу болгондо көбүрөөк энергия сиздерден мындай чачылып турат экен. Чачылып турат экен. Сизге келгениңизде бир нерсе жетишпегендей болуп. Эмне эле болуп атат деп ойлосок дагы ушул командабызда. Ооба. Манай сыйлады косо. Мыкты экен, көрүп турабыз. Маналар сонун экен. Анан баягы жараткан сиздердин эмгегиңиздердин дагы четин көрдүк, анонсун көрдүк. Бир канча секундтун арасында эле толтура бир кадрлар алмашты. Мындай жакшы кунтту коюп кылган эмгектериңиздердин бири болуптур. Анан Аваз мырза дагы биздин эфирге келгенде азыр бийлеп атам, Айдана бийлегенди үйрөтүп атат деп дагы ушул клипке даярданып аткан убакыт болчу, Анан клипке бир аз токтоло кетсеңиздер болот. Бул негизи Казакстандан Азия деген топ бизге сунуш кылышты. Ушул ырдабайсыңарбы, алар ошо Мөлдүр деген кыз менен ырдайт экен. Анан бизге аябай жакты, угуп көрсөк аябай сонун. Негизи буга чейин эле угуп жүргөн бул ырдычы. Сонун экен, баягы бийлегенге, концерттерге деги эле баягы позитивный ырда. Анан өздөрү ушундай биздин Назирага айтып калган экен, ырдашсын деп белек кылышкан экен. Анан биз аябай сүйүнүп эле ырдадык. Анан клипти болсо биздин Аяз бала деген инибиз тартты. Өзүңүздөр көргөндөй ал жакта график аябай көп. Ооба. Бул деген ушул Аяз бала үчүн дагы чоң эмгекти талап кылды десек болот да. Локациялар аябай көп экен. Опмай деген топ деп калды Казакстан. Жок, Азия деген. Азия деген. Жанагы Опмай деген. Кайда? Деп атат. Классташтар кайда деген. Классташтар кайда деп чыгыштуу эле го. Жакшы, мыкты мындай белек болуптур сиздер үчүн. Анан рахмат. Бий жөнүндө сөз болуп калбадыкпы? Анан негизи эле бийди бийле ушундай кылып бийлейли деп Айдана эже сиз айтып калдыңыз да. Жок, негизи эми ооба сөзсүз түрдө бийлейлик, бир жаңылык кылалык. Эми албетте бийлөө бул жаңылык эмес, бирок жолдошум бийлеген бул жаңылык болот. Мен кичине катуураак кыймылдаганым деле жаңылыкты. Негизи жолдошум экөөбүз чын айтсак, балким көбү антип ойлобошу мүмкүн, бирок биз аябай бир Кыргызстандын ар бир бурчун кыдырып чыкканбыз да, гастроль мененчи ушундай бир эң кичинекей айылдан бир чоң шаарларга чейин Кыргызстандын бардык жерин кыдырганбыз. Биз барбаган жер жок. Анткени мен жаңы чыгармачылыкка кошуп жүргөндө дал ушу гастролдордон мен көп нерсе өзүмө үйрөнө алдым. Ошол жерде мен аябай көп байкайчымын да, сонун бийлейт. Чынында эле сахнага чыгып бийлегенде жаш кезекте аябай бийлечүмүн. Жаш кезекте анан мен айта берчүмүн, эмнеге ушул бийлегениңди клиптерге көрсөтпөйсүң депчи. Бир гана концерттерде эле бийлеп ушинтип калчу да, жана антип өзүнүн ырларына бийлеп. Өзү мындай клиптерде скромно ырдап коет, сюжет тартып коет. Анан жолдошумдун потенциалын билген үчүн мен айттым да, кел клиптен көрсөтөбүз депчи. Бирок Айдана бий үйрөттү деп ушинтип атышат. Чын айтсам мен үйрөткөн жок. Мен үйрөтсөм барчы деп эле койчу. Мага үйрөтпө депчи, укпайт да баары эми жанагы үй бүлө болгондон кийин сөзүң уже анча өтүмдүү болуп калат. Катыраак бирөө болуш керек. Анан профессионалдык хореографтар менен иштештик. Сөзсүз түрдө Эрмек Керимбаев деген биздин жакшы өзүбүздүн үй бүлөлүк досубуз бар. Үй бүлөсү менен ошо жубайы экөө бий коюшту. Ушундай сонун бир бий коюп, өзүнүн азыркы заманбап Кыргызстанда биринчилерден болуп келе жаткан бийчилерди бизге потанцовкага коюп берип, жакшы команда иштеди. Ошо Аяз баланын жанында да толтура команда иштейт. Сөзсүз түрдө бул клипти тартыш үчүн чоң эмгек талап кылынды. Анан башкы ролду ойногон азыркы биздин Кыргызстандын бир жаңы жүздөр, тиктокерлер, блогерлер, бир аябай азыркы жаштардын мындай крашихалар. Айбара жана ошо жолдошу азыр жакында эле үйлөнүштү, экөө тартылып беришти. Негизи эле кандайдыр бир мындай ушунчалык биз ыраазыбыз азыркы жаш блогерлерге мындай чоң эже катары айтып коеюнчу. Ар дайым биздин клиптерибизге башын кандай десем сунушубузду чекке какпай тартылып келишет. Буга чейин дагы кызганамын деген клип тарткан убагында Кутман океаны аябай
кандай десем бир хит болуп аткан клип сериалы жаңы чыгып абдан көп сунуштар түшүп атканда көбүнө баш тартышыптыр. Ал кезде өкүл бала боло элек болчу. Боло элек болчу, ооба. Көбүнө сунуш түшкөндө көбүнө макулдугун бербептир. Анан биз кызганам деген клипке чакырганда дароо эле макул болуп тартылып беришкен да. Анан Айбары менен дагы Атай дал ушундай азыркы учурда көп сунуш түшкөн парочка деп айтсам болот, бирок бизге эч жок деп тартылып беришти. Албетте азыркы ушу биздин жаштарга, блогерлерге чоң айтмакмын, анткени сөзсүз түрдө биздин клипибиздин көркү болуп берди, сонун аткарды. Биз аябай коркуп аттык элек, актер болбогондон кийин кандай ойнойт болду экен, булар эми блогерлер, актерский мастерствосу кандай болду экен деп сонун аткарыптыр. Биз көрүп аябай бир ушунчалык суктандык, ушундай сонун жаштар бар экенине. Ошо ушундай бир негизи ал адамдар айтып коебуз, тиктокерлер, ошол актерлор сиздерди мындай жандап сиздердин сунушуңуздарды четке какпаганынын дагы бир чоң себеби болсо керек. Баягы сиздердин табитиңиздер, сиздердин кылган мурунку иштериңиздерди кылып жүрөт. Анан ошого ишенип баягы тескерисинче мындай тартылгысы келип, өздөрү ошондой эле болсучу. Ошондой эле болсун. Анткени азыр кичине замандын талабы башкачараак болуп атпайбы? Негизи ошо тиктокто жаңы блогерлер ой жүгүртүүлөрү такыр башкача экен да. Алардын мындай биз менен ой жүгүртүүсү кичине дал келбей да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул дал келтирип, өздөрү аракет кылып дал келтирип берген үчүн да ыраазы болуп кетесиң да жаштарга. Муну жанагы орусча айтканда коллаборация деген бар го, эң популярдуучу. Мисалы алар деле өзүнүн сферасында өзүнчө бир популярдуу адамдар да. Кандайдыр бир коллаборация болду. Жаштар менен кичине жаштар деп коет. Жаштар орточо мундун прям жаштар менен бир жакшы мындай бир. Жаштар менен аксакалдар деп коебуз. Жок, мен аксакал эмесмин еще. Коллаборация деген баягы алмашуу, алмашуу, мындай бирге бир нерсе жасашуу. Курулушуу деп курулушуу, то есть курулушуу. Эң сонун. Анан жанагы эле бийге кайткым келип атат да, менчи. Сиз концерттерде бийлейт болчу, потенциалын билет болчумун деп атпайсызбы? Анда оңой эле болуптур да бийни үйрөнүш движенияны. Эми мен буга чейин деле бийлеп баягы огонёктордо бийлеп мен бир таң калтыргам негизичи. Ошол кезде көрөрмандар кандай таң калды билбейм, бирок чыгармачылыктагы адамдар, ошол жерде чыгармачылык досторум көздөрү бар балтамат деген элегант деген ырымды ырдаганда алдыбызда туруп ушунчалык колдоп беришкен. О деп мен бийлеген сайын аябай колдогон. Анан ошондо бийлеп койсом жакшы жарашчу да экен деп бир ой кетти. Анан өзүнө да жакты да. Эми Эрмек досубуз баягы мени билет да. Кел абас экөөбүз деп эле бир эки движениясын көргөзгөндө бир аз жаттагандан кийин эле мен билем бунун баарын билем дерсе эле күлө берет. Сен баштай эле келе билем дересиң деп. Анан мен үчүн кыйын, бийлеш өтө кыйын. Анткени бийлеп ошол кылып жаткан движенияларында мындай кыймыл аракетти жаттап калып, эртеси күнү анан бийлей берет го. Анан ал жерде деген 3-4 ошо кыймыл аракетти ырдын аягына чейин кайталайсың да. Анан адаштырып алат экенсиң. Негизи бийлеш өтө эле кыйын экен. Бирок ушул аракет кылып атабыз акырындан жаттап, ошол нерсеге көнүп, анан дененин да кыймылдашы ошо туура келиш керек экен да. Мындай болгондо кыскасы туура келиш керек. Баягы элдердин арасында басып баратып тартынып калганда мындай басасың да, анан уже уялып калганда мындай басып каласың. Ошондой эле сыяктуу бийлегенде мындай туура келиш керек экен. Жакшы. Ал эми ушул клипти канча убакта тарттыңыздар? Бул клипти сюжетин өзүнчө тартышты. Сюжетинде биз ошол шаарда болбой калдык. Ар тарапта той-пойлордо жүрүп, башка выступленияларда жүрүп калдык. Сюжетти канча убакта тартылды? Негизи ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып сөзсүз түрдө биз менин продюсериме, абаздын менеджерине деп коембу, ыраазычылык айткыбыз келет. Назира Бактыбекова ошол көп ушундай клиптерде, ушундай учурда сюжетный клиптерде өзгөчө актерлор менен өздөрү эле тартып коюшат. Биз аралашпайбыз дегендей сюжетти бир 2 күндө тартышты. Биз бийлегенибиз, ар кайсы образдарыбыз ал дагы жалпысынан бир 2-3 күнгө созулду. Бирок мындай общий съемканы бирге топтогондо бир 5 күн десек болот. Бирок бул 5 күн эле тартылып калат деп ойлобостон, буга даярдык дагы сөзсүз түрдө керек. Алырды жаздырасың, бийге репетицияга барасың, клипмейкерибиз локация издейт, табат.
Ал клип тартылып бүткөндөн кийин графикасына эле аябай көп убакыт кетти. Эң чоң убакыт ушу графика алды. ооба Бир ай деп коелук. бир Бир ай ай. Ооба. негизи мындай ушундай динамикалуу баягы чет элдик чыгармаларды карасаң ошол жерде локациялар жана эле кадрлар аябай көп, образдар көп алмашат го. Анан мындай бул клипте дагы ошол нерселерди байкай алдык, баягы кызыктырып кечке айта бербей анда биргеликте бардыгыбыз тең күбө бололук келиңиздер. Дал ушул Албас мырза менен Айдан айым даярдап келген эмгек алдыңыздарга чыгат. Тааныдыңбы деп атамакчы. Ойлонуп сана, ой бөлүп кара таныдыңбы? Алмашып күн түн, көргөнсүң мүмкүн таныбадыңбы? Жүзүндө эмес, жанды үнөмдү балабадыңбы? Билгендирси, мендей жигит таба албадыңбы? Жылдыз бол, сен мага жылдыз бол. Таныбадым мен, жылбадым мен, жылдыз бол. Опмай, опмай биргеме, махаббат аралын издейли. Ажайып гүлдөн берейин мен, таныдыңбы? Таныдыңбы? Опмай, опмай бекер экен, сөзүңдүн көбү жалган экен. Жылдыздар асмандан түшпөйт экен, мен таныбадым. Жылдызды санап, асмандан карап элемдейби. Сөзү көп жигит, сүйөм экенин өзү билеби. Кыздарды карап, көңүлгө бала элеңдейби. Абайледеги ашыктыктын түбү ченелгит. Таныбасаң, мени карабасаң, кантемейми мен жүрөктөн кеткен таныбасаң. Опмай, опмай биргеме, махаббат аралын издейли. Ажайып гүлдөн берейин мен, таныдыңбы? Таныдыңбы? Опмай, опмай бекер экен, сөзүңдүн көбү жалган экен. Жылдыздар асмандан түшпөйт экен, мен таныбадым. Жылдыз бол, сен мага жылдыз бол. Таныбадым мен, жаңылбадым мен, жылдыз бол. Опмай, опмай биргеме, махаббат аралын издейли. Ажайып гүлдөн берейин мен, таныдыңбы? Таныдыңбы? Опмай, опмай бекер экен, сөзүңдүн көбү жалган экен. Жылдыздар асмандан түшпөйт экен, мен таныбадым. Опмай, опмай биргеме, махаббат аралын издейли. Ажайып гүлдөн берейин мен, таныдыңбы? Таныдыңбы? Опмай, опмай бекер экен, сөзүңдүн көбү жалган экен. Жылдыздар асмандан түшпөйт экен, мен таныбадым. Саламатсыз. Сиз телефонуңузду таштап кетипсиз. Сизге жеткирип берейинби? Жок, убара болбойм.